Арыбаңыздар өнөр баккан улуу журтум. Биз адаттагыдай эле кайра кыз жигит айтышыбыздын жаңы чыгарылышында сиздер менен көрүшүп жаткан учурубуз. Өр менен кошо төрүлгөн ырыска журту бөлүнгөн кыргыз эли эмеспизби? Андыктан мына студиябыздын төрүнө биз ушул жаш таланттарды чакырып сиздер менен өр айтышып, мына ушул кызыктуу маекке күбө бололу деп турабыз. Анда дароо эле биздин келген конокторду тааныштыра кете турган болсом. Деги эле ырчы, төкмө акын, интернет желесинде ырлары менен эл сүймөнчүлүгүнө ээ болгон Бекмырза Төлөгөнов. Жана ошондой эле төкмө акын, аткаруучу Айтылуу Элмирбек Иманалиевдин шакирти Акыз Абазбекова. Кош келипсиздер. Маанаңыздар кандай? Кош келдик. Эшикте суук, бирок жүрөктө жылуу. Эң башкысы ошо жүрөктөр жылуу болсо болду. Анда эфирибизди баштайлы. Алгач эле сиздерге суроо ушул мына комузду дагы коштоп, ырды дагы ырдап, элдин көңүлүн алып келесиздер. Ушул комузду алгач кайсы убакта кармадыңыздар эле, бул жолго кайсы убакта түштүңүздөр эле? Ушундан баштасак, Баштайбыз. Чачуу деп анда Акыз айып баштайлы. Анда комузду негизи кармаганыма канча жыл болгонун билбейм, бирок 13 жашыман баштап кармагам. 15 жашыман баштап адамдай адам катары чертип келатам. Элдердей. Ошо. Ал эми сиз? Мен ошо мектепте 9-классты бүтүп атып ошондой бир кызыккам, ошондо бир аз чертчимин эми ыңылдат. Анайын Токмокто музыкалдык окуу жайдан үйрөнүп, анан дурусураак чертип калдым ошо. Негизи мен сиздин бир маегиңизден көрүп калдым. Негизи ошол чоң атамдан тайынем жамакчы деп калган экенсиз, Ошолордон келген өнөр болуш керек сизде. Ооба, тай жагыман келген өнөр, тайынем жамактап калат, ошондон келсе керек. Жакшы, сонун. Ал эми негизи ушул көп эле сиздердин баракчаңыздардан көрүп каламын. Күн сайын эле концерттерде, иш-чараларда жүрөсүздөр. Андан башка жеке жашооңуздарда кандай жаңылыктар, мындан башка эмне менен алектенесиздер дегендей? Жеке жашоодо азыркы учурда ошол Кыргыз улуттук манас театрынын кызматкери болом. Ал жакта азын-олак жумуш кылабыз. Андан сырткары Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясынын 3-курсунун студенти болом. Ал жакта колдон келишинче сабактарды алып, билим алып жаткан учурум. Демек студентсиз? Студентпиз. Сонун. Ал эми Бекмырза. Биз деле ушундайбыз, манас театрда иштебиз болсо, биз да консерваторияда окуйбуз, 2-курсунда. Анан Жаңы толкун деген бир адабий клуб бар. Жаш жазма акындар ушул жакта да аралашып жүрөбүз. Азыркы. Бир гана төкмө акын ырчы эмес, сиз жазуучу да турбайсызбы? Жаз десе болбойт го, бирок эми көнүп атабыз жазма. Жаңыдан бул жолго түшүп келе жатасыз. Ал эми мына ушул негизи эле сиздер төкмөлүк дагы өнөрдү аркалап келе жатасыздар. Ушул комуз черткен төкмө акындардын сүйлөгөндө негизи сөздүн ыгын таап, эбин таап, сөздүн гүлүн терип сүйлөйсүздөрбү? Анан бир гана бул нерсе эмес, эл алдында жүргөндө жоопкерчилик дагы чоң болуш керек сиздерде. Улуу инсандардын шакирттери болуп жүрөсүздөр. Бул тууралуу кандай айта кетсеңиздер? Албетте, туура айтасыз. Негизи бул төкмөлүк, манасчылык, комузчулук улуу өнөрлөрдүн катарына кирет эмеспи? Кыргызда анан өөн эле бир нерсе кылып койсоң, элдин назары сага сууп калат дегендей. Анан колдон келишинче аракет кылабыз. Көбүнчө көчөдө тентектик кылбай жүргөнгө. Сөз түрдө жоопкерчилик сезилет. Жоопкерчилик абдан сезилет. Бул улуу өнөр болгондуктан ошондой. А бул жагдай сизде кандай? Менде деле ушундай көчөдөн таанып калгандар болот. Анан ошондо негизи өз көчөдө тентек эле жүргөн бала элем. Анан Бишкекке келгенде бир аз токтолууга аракет кылдым. Сөз баягы ырчы бала деп таанып калышат. Анан ошондо бир аз өзүм кармаганан үйдөн тентек кылдым. Бул өнөр ушул коомдун алдында жүргөндө сизге оң таасирин да тийгизди десек болот, Оң таасирин тийгизет. Элдин алкоосу, батасы сени ушундай шыктандырат. Жоопкерчилигиңди арттырат дегендей. Сонун. Ал эми ушул өнөр боюнча кандай пландарыңыздар бар, кандай максаттарыңыздар бар? Келгизиңиз сизден баштайлы. Ушул өнөр боюнча эле кетмекпиз. Ушул Токтой Гасаналиевдин шакирти болуп, ошол ырчылык өнөрдү жөндөп, анан жакында да бир айтыш болуп жатат. Ошол жакка да бир жакшы ийгиликтүү катышып, анда турдан өтүп кетсек. Ошо
Буюрса ошол өнөрдү дагы да болсо алдыга улантмакчысыз. Сонун негизи ушундай сиздердей жаш таланттар турганда биздин кыргыздын уучуга окур эмес десек болот. Анда келиңиздер оболонгон обондуу ырларды баштайлы. Ана кыздын кырчачы улуу дейлиби же эркектин жолу улуу дейлиби кимден баштайлы? Кыздын кырчачы улуу, бирок эркектин баш уулу, ат уулу дейт го. Мырзалар баштап берсин, айымдар таштап берсин. Анда сиздерге Элмирбек Иманалиевдин Айсекет чалып. Келиңиз. Сыйбады секет, ашыктыктарды кыйнады секет. Күйүтүм бойго сыйбады секет, курбулуп көчү кыйнады секет. Өзүңдү сүйдүм бир гана секет, өзөгүм күйөт ким гана секет. Тактайын ырдап сүйүмдү эми, таба албайм башка бир дабай секет. Де сымал зыркырап секет, мезгилдер алга умтулат секет. Экөөбүз эле билелиң эми, эшигин сырдын кулпулап секет. Басканмын сенин артыңдан секет, баргандан бирок тартынгам секет. Кайкалай бүткөн далыңды сенин, кара бир чачың жайпаган секет. Өрттөнүп жүрөк жанчылды секет, өзүңсүң жазар жарпымды секет. Жылмайсаң түндө жарык этет аттың, жылдыздан түшкөн жансың ғой секет. Жылдыздан түшкөн жансың ғой секет. Эй бале. Жылдыздан түшкөн жансыңбы секет деп сизге секетим деп кайрылып жатат. Сиз кандай жооп бересиз? Анда секетке дейин деп таппадым сендей деген чарбаны аткарып берейин. Азыр оюм ошол эле чыгарбай келип атат. Сөзү Нурак Абдрахмановго таандык. Сага саналар сансыз ағылат селидей. Қарап қарегім талып істесем да бүттін өдім. Таппадым сендей, көрбөдім сендей. Tappadım sendey, görmedim sendey. Özün üçün nur çaçkın gelet asmanda gündey. Ömür boyun özünde vırday çarçolu bilbey. Albas mendey, albas mendey. İşen canım, abayla canım, kim bolsa da çim barkındı. Bil albas mendey, albas mendey.
айдарым желде. Ой сендей жанға көз артқан көптір, эч тынчтык бербе. Ишен жаным, абайла жаным, ким болсо да чын бардыңды биле албас мендей, сүйе албас мендей. Карап, карап, карегим талып издесем да, бүт дүйнөдө таппадым сендей, көрбөдүм сендей. Чоң рахмат. Жоңдуу чыгармаларды дагы да болсо улантмакчыбыз. Ал эми Бек мырза, сиздин жоңуз тургалы кайра. Эй, бар. Анда дагы да ушул Элмирбек Иманалиев агабыздын Аруу затын деген чыгармасы болсун. Келиңиз. Карегиңде жүргөн экен катылып, айга чаңкы бир мен жоготкон асманым. Карайлаган көңүлүмө нур толуп, кайрадан бир төгүлөйүн ыр болуп. Кайран жаштык өткөнчө, кайрылбаска кеткенче, карындашым кагылайын мага бир жолу. Бали. Бир жылан сойлоп өтүп сүйүмөн, бир заматтан ойрон болгон дүнүйө. Өзүң менен айык чудай сезилип, ай өзүм билбем неге мынча сүйүнөм. Карайлаган көңүлүмө нур толуп, кайра баштан төгүлөйүн ыр болуп. Арман болуп дүнүйөм айрылганча сүйүүдөн. Аруу затым айланайын мага бир жолу. Эми мага күн керемет чаркыган, эми мага түн керемет балкыган. Жыргасам да ырдасам да жарашат, ай жылдыз учса изин кылып артынан. Карайлаган көңүлүмө нур толуп, кайра баштан төгүлөйүн ыр болуп. Арман болуп дүнүйөм айрылганча сүйүүдөн. Аруу затым айланайын мага бир жолу. Аруу затым аруу затым мага бир жолу. Жок дегенде мага бир жолу. Бали. Сизден кайсы чыгарманы укмакчыбыз? Сизге ден жарымы да. Келиңиз. Мени карындашымды утпай, муну мен сиз дейин кайра. Агарлап аткан таңдай, арзумга сизге
арнайым арабыздан алыс болсо даң эй агатайы сизди тандадым жаркырабаң аткан таңдайым жалындабай жүрөм ардайым жашыңыздан өйдө болсо даң эй жаштыгыма сизге арнадым ай диги 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 ай диги 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 ай диги 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 жолуктап аттың эле белгилиң ажерден күтөйүн богачыма болуп келиңиз эй болоюн да сиздин үлкөйүн жакындан ашууру түзейин жан билбес ажерден өтөйүн жан сыртта калса айтынбай жаштыктан үмүт үзөйүн ай диги 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 ай диги 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 ай диги 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 Мырзаң ашықтыға жолу тар бележе арзы ғана мендей бар беле адашып қалсам таппақпын ой бек мырзам ай сені қайреле сүйеніне жолу тар беле сүрдігіна қандай жан беле қайрадан ай келсем жашоғыңи сүйбек мына сені қайреле ай диги 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 ойре чоң рахмат сиздердин ырдаган ырларыңыздарды угуп отуруп бир суроо жаралды да негизи ушул ырдап аткан ырларды кантип тандап аласыздар жүрөгүңүздөргө кандай ырлар жакын дегеле келиңиз. Жүрөккө негизи өзүм сентименталдуу деп коет го. Ошондой ырларга жакынмын. Мындай жалгыз калганда деле уккан ырларым деле мындай ошондой да, бирок эми кайгыра берген деле болбойт го, кээде сүйүнүп да туруш керек дегендей. Ушундай көбүнчө сүй ырлары сабакта болсо, ал жакта көбүнчө мындай диапазондурлардыр дагы туура келет. Негизи ушундай сүй ырларына жакынмын. Жалаң ушундай сүйүүсүн арнаган сыяктуу. Сон негизи эле баягы эски ырларды деле көп ырдап каласыздар, э? Ооба, эски ырларды. Ал эми сиз? Мен көбүнчө ошол кайгылуу минорный чыгармаларды жактырам. Ошол мен өзү музыкалдык тил менен айтканда ошо айтып коюшат, негизи мажорный жүргүп менен минорный ырдаган болам деп. Туура. Көбүнчө ушундай кайгылуу минорлар, э? Мен да айтып коюшат ошентип, сен өзү шаңды жүрөсүң, бирок жактырган ырларың тигиндей депчи. Эми сүйгө жетпей алсак эмне кылалы? Келиңиздер кайрадан ошол кайгылуу болсо, кайгылуу ырларды арасында шаңдуу ырларды деле кылсаңыз эле. Чиркин. Кайсы ырды? Эме айтат го, сүйүүнүн математикасы башкача депчи. Экиден бирди алсаң өл калат деп. Жакшы экен, э? Ансандай сүйүүнүн формуласы деген чыгарма аткарып берейин. Келиңиз, сүйүүңүздүн формуласын көрөлү. Чыгарып берели. Сүйүмдүн сүрөттөрү тармалданып, жашыган жан дүйнөмдү дүлүктүрөп, жайнаган эки көзүң балбал жанып, талпынып колун созуп кыт-кыт күлөт, жайнаган эки көзүң балбал жанып, талпынып колун созуп кыт-кыт күлөт. Эстелик боло бербейт гүлдүн бары, кыздарга кызылдарын иргеп терем, сен үчүн сыздап жүрөгүр жаратып, өзүмдү тереңдиктен издеп
izlep kelem. Sen üçün sızdap жүрүp жаратып өзүмдү тереңдиктен издеп келем. Арманы бар үчүнчү куплетте. Кана көрөлүчү. Чыркырайым чокту баскан наристеде. Чымырап сезимдерим чыдай албай. Сүйүмдүн формуласы өзүң болдуң. Кыйналдым сени туура чыгара албай. Сүйүмдүн формуласы өзүң болдуң. Кыйналдым сени туура чыгара албай. Кыйналдым ай сени туура чыгара албай. Баракелде. Математиканы окупасаң болмойт. Ошо сүйүүнүн формуласын сизге байлады. Кана сиз чечип бересизби же табышмак бойдон калабы? Жооңузду күтөлү. Азыр күлүп алайын деген. Математиканы жакшы окуган менен баары бир сүйүүнүн формуласы башка болотпай. Жана айтып кеткендей 2-ден 1-де калсаң өлүп. Сүйүүдөгү математика башка болот да баары бир, Ооба. Туура айтасың дегендей. Мындай сабактагы математикаларда баш иштегендер жеңиши мүмкүн, а мындай сүйүүнүн математикасында жолдуулар Башың жеңбесе. иштебей калат дейсиң. Жолдуулар жеңбесе, Ал мындайча айтканда шанстан болуп калабы? багымында. Чыгылбайм эмесми дегендей. Записьпи деп кой. Жүрөк түшүп турган. Өтүнүш деген чыгарманы Кана келиңиз. өтүнүп берейин мен дагы. Рустам Сагыналиев ага аткарып жүргөн. Жаз күнүндөй нурун чачып, ачылган кызыл гүлдөй жыдыңаңкы. Сүйлөгөй ырдап жаткан үнүңдөн ай, жаткандай торгой сайрап, жаткандай торгой сайрап, ай булбул таңшып. Sen ойлоп өзүнчеле убарамын, жакшы сөз угуп качан мен кубанамын. Бул менин жүрөгүмдүн өтүнүчү, алтыным кабыл алчы, алтыным кабыл алчы, мен суранамын. Ойдогу кусалыкты кетире албай, көргөндө сени тиктеймен көзүмдү албай. Айсыңбы сен көктөгү кантип жетем, алтыным кыйнадың го, жаркыным кыйнадың го, сен өчүң бардай. Айсыңбы сен көктөгү кантип жетем, алтыным кыйнадың го,
жарқыным қайнадың осы өчің бардай деген екен. Өтінішін қабыл аласыз ба? Бала үйленіп қалды. Анда бүгінгі эфирге ақ сайымды ақ көйнөктен киіп келіп қалыптыр. Сынып Бейшекеев ағабыздың бүгін маға жолуға ақ көйнөгін киіп кел деген атқарып берейін анда. Соны шығарма келді соны. Негізі башы күз жөнді баштады ғой, азыр қыш болып кетті ғой. Қоңыр күзді түшет сары жалбырақ, келші жолың күтем қарап жалдырап, сүйіңірге сұқтандым мен дегенсіп, көк асмандан тамчы-тамчы жаш құлап. Жолуға ақ көйнөгін киіп кел, жодыр қарап бұл жаш оны сүйіп кел, қабағыңдан қапалығың сездірбей, жарық манай жарқылдап сен күліп кел, бүгін маға ақ көйнөгін киіп кел. Батырақ кел көзгі жанға қарабай, басалы бұлт Бишкек шарын аралай, сапырылған жалбырақтар шудырап, қиялымдың алып ұшат сабалай. Жолуға ақ көйнөгін киіп кел, жодыр қарап бұл жаш оны сүйіп кел, қабағыңдан қапалығың сездірбей, жарық манай жарқылдап сен күдіп кел, бүгін маға ақ көйнөгін киіп кел. Эфирге ақ көйнөгін киіп кел. Ардактуу көрөрмандар, эфирде мына ушундай жаш таланттардын обондуу музыкалык чыгармаларына көп болуп жаткан учурубуз. Эфирге жакын келиңиздер дагы биз менен аягына чейин жан эргиткен жагымдуу музыкаларды тыңдайлы. Кызганыч деген чыгарманы аткарып берейин. Сыйбек Бейшекеев агабыздыкы бул дагы. Көлөмүң болуп кичине, могул көзүмдүн батсаң ичине, көргөзбөй алып жүрмөкмүн ай, көңүлү бузуп кишиге. Караның болуп кичине, каректим батсаң ичине, каратпай делем өзүңдү, карашы башка кишиге. Ой, карасаң башка кишиге, менин кан толо түшөт ичиме. Эликсе жүрөк булкунуп, боло албайм күчүмө. Жанаша калсаң кичине, ай, жалдырап карайм жүзүңө. Ай эже, балекет кылбас аң экен могул, башканын кирип түшүгө. Билетип ойду санамды, мен биликтей күйүп жанамды. Элесеп жүрүп өзүңдү жемен, эсинди болуп каламбы. Кыйсыпыр кылдың санамды, эми кыргыздан сендей табамды.
соғылсуқта сыр қол болып қаламды. Gülümün bolup geçine, gözümdün batsan içine. Bir gözlü yalan yürümekmin, gönlü bozup kişiye. Aytkanda gül ayla çok, aşıktık otu kayda çok. Meni süyeger işenseng, men süygön menen payda çok. Meni süyeger işenseng, men süygön menen payda çok. Ay ayağıza sıysı payda çok. Çoğun rahmat. Мына ушундай өзгөчө кызганыч аттуу чыгармага жооп коюп, Бек мырза, сизден кайсы чыгарманы күтөбүз? Ширкен айда. Жооп кылганда зал карлар арман кылып өткөндө мен дагы арман кылып өтөмбү деген бир болсун. Жандан ажыратып таштаған, болсоң дағы мөлмөлімден башқа жан. Бар пақындай сен жөнінде мен дағы, арзум айтып қақшағаным қақшаған. Бар пақындай сен жөнінде мен дағы, арзум айтып қақшағаным қақшаған. Айланғандай дартызарға неченде, байлап берге тағдырыңды көчіңді. Алмашым деп сыздағандай ырыспай, аттыңмен да арман қылып өтөмбү. Чолпоным деп боздогондой жол болду, аттыңмен дай ырда өтүп кетемби. Ой, ак кызым деп боздогондой Бек мырза, аттыңмен да ырда өтүп кетемби. Аттыңмен дай арман кылып өтөмбү. Мына ушундай эки акындын ортосунда туруп мен да ушундай өзгөчө чыгармаларга жан эргип турган чагы дагы да мени уккум келип турат. Элдер дагы жаркын жасалды демекчи акыз айым, келиңиз. Кайсы чыгарманы угабыз? Жок, күтүү эмес, эме деген чыгар. Элестер деген чыгар. Келиңиз. Жолдошбек Маматжанов деген атабыздык болот. Aç boçuday hiçbir sırdı kayragadı. Gütemin seni mi?
күттүрбөй келчи сен, ар жыл күтүп жолдоруңду сагындым сени мен, сагындым сени мен. Биз жүргөн айлуу түндөр артта калды, биз үзгөн жыпар гүлдөр жатка калды. Күтөмүн сени мен, күттүрбөй келчи сен, ар жыл күтүп жолдоруңду сагындым сени мен, сагындым сени мен. Сен мени узатып бара жаттың, ачпочудай эч бир сырды кайра катып, күтөмүн сени мен. Айбек мырза, күттүрбөй келчи сен, ар жыл күтүп жолдоруңду сагындым сени мен, сагындым сени мен. Чоң рахмат. Кантип учканда байкай калыптырбыз. Эфирдин башында Кыз айым баштап берди эле, эми эфирди Бек мырза сиз жыйынтыктап бериңиз келиңиз. Кайсы чыгарма болмокчу? Анда Байылда атабыздын Сулууга деген чыгармасы болсун. Келиңиз. Eyvallah. Жарқылдап турган маңдайым, жаныңдан шықпай мардайым. Қарағым келет қайталап та, қарегім аталып қалмайым. Ажарлы аппақ бетіңден, қылғырған мөлтіра жүзіңден. Қызыққан башқа ле жан тұрғай, мен қызғанам кеделі өзімді. Қайнадың мұнша менінеңе, қызығам қымчале беліңе. Қорушат құйқамай абайда, құшақтайм деселе кебірі. Түшінсің қалдым беріліп, дүрсілді жүрек езелеп. Түріді екен қайсыл ене, сен тұрасың елден бөлініп. Ой сүйем деп сүйсің айт жаным, сүйбөсің сілкіп қақпағын. Тамаққа тойып жүрсем да мен, ақ сүйі жақтан ашқамын. Ой тамаққа тойып жүрсем да мен, ақ сүйі жақтан ашқамын. Ой махаббат жақтан ашқамын. Баракелде, сонун чыгарма болду.
Мен азыр сиздерге бир гана ырчылык эмес төкмө акын деп деле тааныштыра кетпедимби? Эфирде жыйынтыктаган алдың. Ошол нерсени дагы бир суранып кетсем деп турам. Ошол төкмөлүк өнөрүңүздөрдү дагы ушул жерде бир бизге көргөзүп, төгүп берип, жан дүйнөнү жыргатып дегендей жарпыбызды жарып бербейсиздерби? Негизи ошол төкмөлүк өнөрдө сөздөрдү кандай мондай оруштап, ушинтип убагында чыгып кете берет да, сиздерде. Азыр чыкпай атат. Коюлушкан жерге Кыркып турат окшойсуздар деп коюп эми. Такан суят болуп эле коелу. Кандай дедиңиз? Келиңиздер, анда ушул жерден жыйынтыктай берели. Сөздөрдө төкмөлүк өнөрүн дагы көргөзүп, кийинки эфирлерде Ак кыз айым менен Бек мырзаны сөздөрдө чакырып сиздерге тартууламакчыбыз. Анда бүгүн мына ушул жаш таланттардын өзгөчө өнөрү менен сиздерге тартуулашты. Бүгүн кыз жигит айтышыбызда мына ушундай жагымдуу чыгармаларды, деги эле эски ырлар болобу, азыркы жаштардын көңүлү сүйгөн чыгармалар болобу, баарын угуп, мында жан дүйнө жыргап турган учуру. Ал эми кийинки эфирлерде ушундай жаш таланттарды, деги эле ушул кыргыздын сүймөнчүлүгүнө ээ болуп келе жаткан комуз чыгырчылар менен түз эфирлерде улантмакчыбыз. Кийинки эфирлерде көрүшкөнчө аман туруңуздар.